Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Машина Кейджи каналы өз видеолорун тартууну улантууда. 11 сентябрь 2022 жыл аптагүнгө жекшемби Ош шаарында Жапалакунаа базарындабыз. Матизуналарын дал ушул видеодон көрөсүздөр. Ага чейин мо баратып ушул электро трицикл болуп калабы? Караңыздар, электро экен бу. Чаккан зарядта дейт. Электромотор биякта экен, задний приводный экен да? Ага. 25 километрге жетет де. Без заряды. Заряды канча саатта толуп атат? 5 саат, 6 саатта толуп атат. Мына контроллер окшойт. Же зарядчыгы? Адаптер экен да? 45 миң сом деп атат. Кеми бар дейт. Мына ушундайда алыңыз. Азыр Кыргызстанда эмне арзан, тоо арзан. Ушундай техникаларды алып дагы жүрсө болгудай. Телефон номериңиз барбы? Бар. Айтып коюңуз. 558 00 00 1505. Болуптур. Жакшы сатып алыңыз. Эми биз Матизге бара берели. Мына Матиз катарга дагы келдик. Так, бул жакта басы такталгандарды көрсөтөлү. Адаттагыдай эле сиздерге басы жазылган эмес да көпчүлүгүн. Так, мону сурайлы. Канча деп атат экен Матиз? 220. 2007. Кечиресиз. 220 миң сом. Туманниктер бар. Так. Айнектери, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү, кондиционер бар, гидравликада бар анда. Эми комплектация жакшы эле. Так, уланта берели. Онда басы жазылып турат. Матиз 2 Өзбекстан, мында да туманниктер бар. 2007, 220 миң сом булда. Мында рейлинг, кошумча алдыңкы айнектер электро көтөргүч, кондиционер, гидравлика дагы бар. Пробег 194 миң километрди көрсөтүп атат. Да, кошумча спойлер багажнигинде. Дагы Матиз 2 Өзбекстан. Туманниктер бар. 2005 кыймылдатыштын көлөмү 1 куб, ошондо бес болуп калат экен да бул. 130 миң дейт бу. Деп жазылып турат эми. Мынакей дагы жакшыраак көрсөтүп коеюн жакында. 550 50 49 50 эси өзү жок болуп атат. Без комплектация көрүп коюңуздар. 4 айнектен электро көтөрүштө, кондиционер бар. Максималдуу комплектация экен бул. Пробегин да айта кетейин, 197 миң километр. Подлокотник бар. Мынандай багажник койгон, спойлер. Эми бирок кузовундай өзү көрүп атасыздар, чирген жерлери бар экен. Ошентсе дагы 130 миңге Кыргызстандын номеринде без комплектация максималдуу болгондо дагы көрүңүздөр. Карап. Эси болгондо аябай жакшы болмок эле, бирок элекке каршы жок. 230 миң деп жазайын деп эмес жазып койду, билбедим. Так, мо Матизди сурап көрөлүчү. Матиз 2 Өзбекстан 2007 гидравлика бар дейт. Басы канча деп атасыңар? 270 миң сом. Машина Кейджи. Так, комплектациясын айталык. Кондиционер жок, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, гидравлика бар, 111 миң жүрүптүр километр. Так, анан Матиз 2 Өзбекстан. Кореяларда кудай бурса тартабыз. 2009. Дөңгөлөктөрү жайкы, 60% бар. Кондиционер бар. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, рейлинг турат. Басы канча болду бунун? 260 миң сом.
Қанша деп атасыздар? 260. Корея спрайт түсті. 2003 механика. Айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Кондиционер, алдын кайнектер электро көтөргүчтө. Жүргөнү 159 000 километр. 4 дөңгөлөө тең жайкы. Бунун протекторлары жакшы абалда экен. Так, мына көрсөтүп коелу. Кумко фирмасынан машина кейчкана. Так, эми мо кызыл матчизди көрсөтөлү. Өзбекстан 170 000 деп атасыңарбы? 2009. Так, жөнөкөй эле экен да. 249 000 километр пробег. Так, анан могу жерде Матчиз 3 Европа экен, а? Так, сонарлар бар, спойлер, рейлинг. Европаны дагы билбегендерге айтып кетейин, мына күзгүлөрүндө англисче жазуу, Кореяда Корея жазуу болот. Анан могу жерде рулунда Chevrolet логотипи, Кореяда DEU. Ушундай эле айырмасынан билсеңиздер болот. Алдын кайнектер электро көтөргүч, кондиционер жок, корректировка фар бар, айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Туманниктер. Европада айтмакчы, кыймылдаткычтын көлөмү 1 кубтагы болот. Бунуку бирок 0,8 2007 механика. Баасы канча болду? 350 000 сом. Гидравлика жок экен да? Жок, гидравлика бар. Кечиресиздер, мына гидравлика. Кондиционер жок. Гидравлика бар. Так. Так, анан бакстакталган көрсөтөсүм. Ортолуктардан дагы аралап тактайын деп атам. Канча деп атасыздар? Эси жок болду. Эси жокпу? Ушунда матчизди таштап, эшигин ачып коюп кетти эси. Мейли, мынанда көрсөтүп кое берели. Ушундайды издеп калгандар да болуп калат. Матчиз 2 болгондо да коробка автомат экен, ошо. Көрсөтүп койсоңуз болмок эле деп калышы мүмкүн кээ бир көрүүчүлөр. Так, бул эс алып атат, ошо келсе. Ошо бааларын жазып турганда аябай жакшы болмок эле өзүчү сатуучулар. Матчиз 1 көрсөтө берели. $1999 баасы жазылган эмес. 555 14 85 04. Так, бул Корея экен. Рейлинг, спойлер бар. Да, бир Матчиз 1. Бул дагы Корея, кондиционер, электро көтөргүчтөр, алдын кайнектердин, гидравлика бар. 1998 150 000 сом. Матчизди да өткөн аптада жакшы көрдүңүздөр. Бунун бирден бир себеби лайкты аянбай баскан бастыңыздар, көпчүлүгүңүздөргө ушул лайкты баскан көрүүчүлөрүбүз терең ыраазычылыктар билдиребиз. Баса электерди аянбастан эле басып коюңуздар. Бул каналдын өнүгүүсүнө чоң түрткү берет. 2007 жылы чыгарылган Матчиз 2. Баасы канча болуп атат? 230 000 сом. Кондиционер, алдын кайнектер электро көтөрүш, гидравлика бар, комплектация жакшы. Пробеги деле аз эле экен го. 109 000 километрди көрсөтүп атат одометринде. Телефон номери айтып кое берелиби? Канча? 559 49 92 39 болду. Да, бир Матчиз 1-ди көрсөтөйүн. 1998 баасы жазылган эмес.
Эми навесасындагы матчиздерди да көрсөтөлү. Мына навестин жакта кире беришинде эле ушул матчиз 3 Корея тосуп алып атат бизде. Ушундай куюлган дистерде 4 дөңгөлөгү тең жайкы, протекторлор жакшы, туманниктер бар. Стопторунда хром окантовкалар, спойлер, рейлинг, анан ветровиктер хромдо. Химчистка болоду дейсиңерби? Кожаный подлокотник, кондиционер, автомат. Айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү. Пробеги канча болуп калган? 196 000 километр. 2008. Есин байланыш номери 550 150 250. Сигнализациябы же автозапуска барбы? Сигнализация экен, айнектери көтөрүлөт жапканда дейт, автоматический. Жакшы. Баасы 440 000 сом деп атат, айтылыш баасы. Болду. Так, эми навестин астына кирели. Так, салкын, жакшы болуп калды. Күн ысык, мындай караган менен. Сатылдыбы? Алдыңызбы? Биринчи насип этсин дейбиз. Канчага алдыңыз? 280 000ге жылы. 2007. Жакшы. Матчиз 2 Өзбекстан без комплектация. 270 000ге алдым дедиңиз, 280. 280 000ге. Кондиционер бар экен, бул максималдуу комплектация. Пробеги 171 000 километр. Эми ушунда кандай матчиз 2-ни ушундай 280 000ге алды дегендер мына көрдүңүздөр. Болуптур, дагы бир жолу насип кылсын демекчибиз. Анан так, бул мына матчиз 2 Европа. Европаны 100 матчизден бирөөсү эле чыгат өзү. Мында издегенде. Атайын көрсөтүп коюптур казанын. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар. Калган жагынан бул жөнөкөй экен, Гидравлика бар, бирок гидравлика болот. Европада коопсуздук жагынан жакшы каралган. Гидравликада ошол эми комфорттондагы коопсуздук жагына дейгип калат. Анан ABS системасы да бар, айтмакчы. Жакшы. 2004 баасы канча болду эми? 300 000 сом. 222, 21, 23, 27 номеринде. Эс. Болуптур. Анан матчиз 2 Корея спрайт түстө. Дөңгөлөктөрү ушунда куюлган дистерде 2003 автомат 330 000 сом. Так, анан бул өзү кожа, салону кожа. Эми эко кожада. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Пробеги 276 000 километрди көрсөтүп атат. Анан Ассаламу алейкум, канча деп атасыз? 410. Матчиз 3 Корея. 2008 коробка автомат. Дөңгөлөктөрү өзүнүн оригинал куюлган дистеринде 4тө тең жайкы. Сонарлар бар, ошол эле спойлер, ветровиктер жана рейлингтер бар, электро күзгүлөр, кондиционер, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү. Пробегичи 128 000 километр. Баасы айтылышы 410 000 сом деп атат. Мына дагы тез арада сатыш керек экен. Биринчи ушуну эле айтып атат. Баасын айтып коюңуз анда. 350 000 сом. Мына эми көрүп атасыздар. Айырмасын канча деп аткан. Тез арада сатыш керек. Корея. Коробка механика экен. Ошол айырмасы 2008. Бунда дөңгөлөктөрү жайкы, өзүнүн оригинал куюлган дистеринде.
ошол эле азыркы көрсөткөндөр бар. Пробег канча болуп калган? 144 000 километр. Колго тиер канча болуп калат? 350 000 Болушу. 330га бүтөбү? Азыр эле не болуп коеюн. Мен биринчилерден болуп чыктым да буну. Матчисе. Бүтөт десең айтып коерум. айтып койдук ака. Болушун элеби? Документтерин алышы өткөзүп берем. Документтерин ушул акчанын ичинде өткөрүп берем. Ушу боло турган эле баасы акча ушундай керек деп атат эси. Ушундай деп атат. Болуп турганда жакшы сатып ал да. Мына биз да ушуну менен бул видеобузду жыйынтыктай берели. Көрдүңүздөр, эми өз ой сунуш пикириңиздерди адаттагыдай эле комментарийде жазып калтырсаңыздар болот. Сөзсүз түрдө лайк басыңыздар видеобузга, кайсыл шаардан көрүп атканыңыздарды деле жазып койсоңуздар, бизге аябай кызык. Кайсыл мамлекеттен ушундай көрүүчүлөрүбүз көп түгөн билип турганы жакшы.